Ыйса жакыяга караганда көбүрөөк шакирт таап, чөмүлдүрүү расмисинен өткөрүп жатат деген сөз фарисейлерге жетти. Бирок чынында Ыйсанын өзү эмес, шакирттери чөмүлдүрүп жүргөн эле. Мындай кабардын фарисейлерге жеткенин билген Ыйса Галилеяга кайра кетип калды. Ыйса Самария аймагы аркылуу жол жүрүүгө тийиш эле. Ошондуктан ал Самариядагы Шикар шаарына келди. Ал Жакып өз баласы Жусупка мурас кылып калтырган жерге жакын жайгашкан. Ошол жерде Жакып кудугу деп аталган кудук бар болчу. Жол жүрүп чарчаган Ыйса кудуктун жанына отура кетти. Түшкө маал эле шакирттери тамак сатып алуу үчүн шаарга кетишкен. Ошол кезде бир самариялык аял кудуктан суу алганы келди. Ыйса андан ичкенге суу берчи деп өтүндү. Өзүңүз иудей болуп туруп, менден самариялык аялдан суу сураганыңыз кандай? Деп таң калды аял. Мындай дегени иудейлердин самариялыктар менен такыр мамилеси болгон эмес. эгер Кудайдын сага эмне бергиси келгенин жана суу сураган адамдын ким экенин билсең, анда сен анын өзүнөн сураар элең. Ошондо ал сага өмүр суусун бермек. Деди Ыйса ага. Мырза, Деди аял. суу сузар идишиңиз жок экен. Кудук болсо терең. Анан ошол өмүр суусун кайдан аласыз? Же ушул кудукту калтырган түп атабыз Жакыптан да улуусузбу? Ал өзү да, балдары да, малы да ушундан суу ичкен. Ыйса ага мындай жооп берди. Бул суудан ичкен адам кайра дагы суусайт. Ал эми кимде ким мен берген суудан ичсе, ал түбөлүк суусабас болот. Мен берчү суу анын ичинде түбөлүк өмүр тартуулоочу кайнар булакка айланат. Анда аял Мырза, мага да ошол суудан бериңизчи. Мен да мындан ары чаңкабайынчы. Суу алам деп бул жерге келе бербейинчи. деди. Ыйса ага Барып, күйөөңдү чакырып кел. деди. Менин күйөөм жок. Деди аял. Күйөөм жок дегениң туура. Деди Ыйса. Сен 5 жолу күйөөгө чыккан элең. Бирок азыркын күйөөң эмес. Муну туура айттың. Аял Ыйсага Мырза, пайгамбар экениңизге көзүм жетип турат. Бирок биздин ата бабаларыбыз мынабул тоонун башында ыйбадат кылышчу экен. Ал эми силер иудейлер табынуучу жай Иерусалимде гана болуш керек дейсиздер. Кайсынысы туура? деди. Айтканыма ишен. Асмандагы атабызга бул тоонун башында жана Иерусалимде гана эмес, бардык жерде табына турган убакыт келет. Деп жооп берди Ыйса. Силер кимге табынып жүргөнүңөрдү билбейсиңер. Биз болсо билебиз. Анткени Кудай иудейлер аркылуу адамзатты куткармак. Чыныгы табынуучулар атабызга рухтун жетегинде акыйкатты таанып табына турган убакыт келет. Ал тургай келип да калды. Атабыз ушундай табынуучуларды каалайт. Кудай өзү рух. Ошондуктан ага табынгандар рухтун жетегинде акыйкатты таанып табынуулары керек. Буга аял
машаяк келерин билем. Ал келгенде бизге баарын айтып берет. Dedi. Сен дал ошонун өзү менен сүйлөшүп турасың. Деп жооп кайтарды Иса. Ошол арада шакирттери кайтып келип, Исанын бир аял менен сүйлөшүп отурганына таң калышты. Бирок эч кимиси андан эмне сурап жатасың, же эмнеге аны менен сүйлөшүп жатасың деп сурашпады. Аял кумарасын кое калып шаарга кетти да: Жүргүлө. Менин кылган иштеримдин баарын так айтып берген кишини көргүлө. Машаяк ошол болуп жүрбөсүн. деп элге айта баштады. Муну уккан эл шаардан чыгып, Исага карай бет алышты. Ушул арада шакирттери Исадан: Устат, тамактанып алыңыз. деп өтүнүп жатышкан эле. Иса аларга: Менин жей турган башка тамагым бар. Силер аны билбейсиңер. деди. Шакирттери түшүнүшпөй: Ага бирөө тамак алып келип бердиби? деп бири-биринен сурашты. Менин тамагым Деди Иса. мени жибергендин каалоосун ишке ашырып, анын тапшырганын толук орундоо. Анан силер эгин себилгенден кийин 4 ай өткөндө ооруу башталат дейсиңер. Мен болсо эгин талаасын жакшылап карагылачы. Ал тегиз бышып, баштарын ийип, ооруга даяр турат деп айтам. Азыртан эле орокчулар эмгек акыларын алып, түбөлүк өмүргө арналган түшүмдү жыйнап жатышат. Ошентип, эгинди эккен да, оргон да чогуу кубанат. Бири сепкенди, бири орот деген макал ушул шартка туура келип турат. Мен силерди мага түшүм алып келүү үчүн силер эмгек кылбаган жерге жумшадым. Башкалар мурда эмгек кыла башташкан. Эми силер алардын ишине кошулуп жатасыңар. Ошол шаардагы самариялыктардын көпчүлүгү жанагы аялдын "Ал менин кылган иштеримдин баарын айтып берди" деген сөз аркылуу Исага ишене башташты. Ошондуктан алар Исага келип, конуп кетүүсүн өтүнүштү. Ошентип Иса 2 күн ошол жерде болду. Анын сөзүн угуп, дагы көбүрөөк адамдар ишеништи да аялга: Биз эми сенин айтканың боюнча эле ишенип калбастан, анын сөзүн өз кулагыбыз менен угуп, чынында адамзаттын куткаруучусу ошол экенин билдик. дешти. Эки күндөн кийин Иса ал жерден ары карай Галилеяга кетти. Ал өзү бир жолу пайгамбар өз элинде кадырлуу болбойт деген эле. Галилеялыктар Исаны жылуу кабыл алышты. Анткени алар да Иерусалимдеги куткарылуу майрамына барып, анын кылган бардык кереметтерин көрүшкөн болчу. Ошентип Иса үйлөнүү тоюнда сууну шарапка айландырган Галилеядагы Каана айылына дагы келди. Ошол кезде чоң кызматты иштеген бир кишинин баласы Капарнаумда ооруп жаткан. Ал Исанын Иудеядан Галилеяга келгенин угуп, ага барды да: Келип, баламды сакайтып берсеңиз экен. Өлүм алдында жатат. деп жалынды. Иса: Кудуретимди далилдей турган ажайып жышаандарымды көрмөйүнчө силер ишенбейсиңер. деди. Падыша сарайында чоң кызматты иштеген адам болсо: О, мырза, балам өлүп кала электе. Келиңизчи. деди. Ошондо Иса:
үйүңө бара бер, балаң аман эсен. деди. Ал Ыйсанын айткан сөзүнө ишенип кетип калды. Үйгө жакындаганда алдынан кулдары тосуп чыгышып, Балаңыз аман эсен. деп сүйүнчүлөштү. Ал кулдарынан баласынын абалы кайсы убакта жакшырганын сурады. Кулдары өткөн күнү түшкү саат 1-де ысыгы кайтканын айтышты. Ошондо ал Ыйсанын балаң аман эсен дегени дал ошол саатка туура келгенин билди. Ал өзү да, үйүндөгүлөрү да баары тең Ыйсага ишенип калышты. Ошентип Ыйса Иудеядан Галилеяга келгенден кийин экинчи ирет кереметтүү жышаан көрсөттү.